бизнесте болобу, саясатта болобу аял эркек болуп бөлүнбөш керек. Бул жерде сабаттуу, сабатсыз деп гана бөлүнөт. Бир эле бизнестен ушудан баштап кетсем жакшы болот деп айтыш бул мүмкүн эмес да. Бул бизнести адам тандаган да мүмкүн эмес. Менимче жана жумуш тандайт адамды, өзүм жүктөп баштаганмын. Ошондо башынагачы жетишпейт эч кимчи. Бардыгы ошо ооз ачылып карап калышкан. Саламатсызбы, Гүлшаркан айым? Сиз менен бүгүн ушундай жакшы жерде маектешип атканыма кубанычтамын. Гүлшаркан айым, мына сиз ишкерликте, коомдук иштерде ушул ийгиликке жеткен адамсыз. Анан деги эле ишкерликти баштоого эмне түрткү болду? Биздин жаштыгыбыз баягы союз таркаган мезгилге туура келди да. Мына биз ошондо биринчи бул ишкерликке келип ишкерлик кылам деген таптакыр анда ал бала кезде андай ойда жок болчу. Абдан чоң экономический кризис болгон да. Мына ошол мезгилден баштап ишкерликке ынтылып жашоо үчүн күрөшүү башталган. Ошо сиздердин доорудо чындыгында эстер кулап, мындай элдер кыйналып, нанга жетпей калган учурлар болгон да. Ана сиздердин ошол жаштык кезиңиздер, ошол курч кезиңиздер ошо учурга туш келип калды. Бул кризис, бул мүмкүнчүлүктү дагы түзөт деп коет го. Сиз ошого кошуласызбы? Мен кошулам. Анткени ошол заман, ошол экономикалык кризис бул адамды өзү тарбиялап чыгарды ишкерликке. Андан башка дагы канча жетишкендиктерге адамдардын азыр ошол жылдан бери тарбияланган. Бул биздин коомубузда жетишкен адамдар көп да. Ийгиликке жеткендер көп. Бул деген бардыгы ошол коомдун берген таасири дагы болот. Сизде ошол доор, ошол кездеги абал тарбиялап коюптур да ошентип, э? Анан азыркы ишкердүүлүгүңүз да, азыр кайсыл тармактарда сиз көбүрөөк мындай ишкердүүлүк кылып атасыз? Кайсы тармактар ийгиликтүү деп ойлойсуз өзүңүз кылып аткан иштерде? Эми бизнести башташ, ал нерсени жасап башташ бул оңой болуп көрүнөт да. Баягы иш жүзүнө аралашып, ичине киргенден кийин абдан чоң түйшүктөрү бар. Ошол мезгилде мен көбүнчө бул логистика багытында жүктөрдү ташып жеткирип берүү кызматында фирмаларда мен башкы бухгалтер болуп иштеп 7 жыл ал жакта эмгектенип тажрыйба алып, андан кийин көп мурун башында бир фирманы иштеткен болсом, кийин 7-8 фирманы башкы бухгалтер болуп иштеп жүрүп, анан өзүм ишканам ачканмын. Өзүңүз ушундо логистика боюнча ишкана ачып кеттиңиз, э? Азыр кайсы тармактар боюнча бар азыр ишкердүүлүгүңүз? Ишкердүүлүгүм азыр ошол көбүнчө логистика тармагында, андан кийин биз завод ачып көрдүк. Кирпич чыгара турган завод. Бирок 4 жылдан кайра анын жабылып калды. Азыр дагы деле ошол башында түзгөн ишканамды улантып келе жатам. Логистика багытында биз жүктөрдү алыскы жана жакынкы чет мамлекеттерден жеткирип берүү үчүн кызмат кылабыз да. Азыр кол алыңызда, мисалы, иш берүүчү катары канча ошол жаранды сиз иш менен камсыз кылып атасыз? Эми биздин жумуштачы бардыгын башынан аягына чейин алып келгенде, бул бардыгы эле салык төлөнүүчү бир ишканалардын катарына кирет да. Ал биздин ишканадан дагы жүктү берүүчүлөр, алар дагы жеке ишкерлер болот. Жеке ишкерлердин бардыгы топтолуп, баягы ошол компанияларга, жанагы жүктү жеткирип берүүчү компанияларга берилет да. Жүктөрү, өздөрүнүн заказдары. Анан кийин алар келип түшкөнгө чейин бул эбегейсиз зор, эбегейсиз көп акчалар төлөнөт. Ал деген биздин баягы өзүбүздүн маалымат каражаттары жагынан дагы айтылып келет. Бул чет мамлекеттен эми импорт деп коебуз да. Импорттун эми республика боюнча алып караганда көп 30%-тен жогору бюджетке салым кошушат да. Ушу ишкерлер, жеке ишкерлердин аркасында.
жогоруда дагы сөз кылдык, чындыгында бул кризис мүмкүнчүлүк ачат деп, мындай дагы бир жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат деп. Анан мына пандемия шартында канчалаган бизнестер жабылып калды, жабыркашты дегендейчи. Анан ушул кризис дагы бир мүмкүнчүлүктөрдү ачат деп ойлойсузбу? Бул албетте баягы бул жашоо деген өзү бардыгына оңой көрүнүп, бардыгы изилденип бүттү. Мындай кылсак деген, мындай жумуш кылсак башкача жыйынтык алабыз деп баягы бардыгын изилденип бүткөндөй болуп сезилген да бизге. Анан көрсө изилден элек нерселер да көп экен да. Өзүңүз жөнөкөй үй бүлөдөн чыгып, ушундай ийгиликтерге жеттиңиз, чоң ишканаларды ачтыңыз. Анан чындыгында азыр турмуш дагы деле жакшы эмес, оор. Анан бир коомдук иштерге аралашып калдыңыз. Сиз өзүңүз Ош шаардык кеңешинин депутаты катары. Анан коомдук иштерге аралашууга эмне түрткү берди сизге? Эмнени гана байкабайлык, бул жашоодо эмнени гана көрбөйлүк, бардыгы оңой көрүнөт да. Биз ошол адам мисалы жетишкен мындай жыйынтыгын гана көрөбүз да. Себеби дегенде бирөө бир жакшы бизнес кылып аткан болсо, анан могул деген жакшы бизнес экен да. Карачы, сонун болуп эле көп кардарлары бар экен, келип атат. Бул жакшы турбайбы? Көрсө ушинтип эле ачсак биз деле ушундай жакшы болуп кетебиз да дегендей кабыл алабыз да. Андан сырткары мындай коомго салым кошуп аткан биздин алдыңкы үлгү ала турган саясатчыларыбыз дагы бар. Саясатчы болобу же жанагы башка илимдүү, билимдүү, элге көрүнүктүү же бир адамдар болобу, аларды деле көрүп ошондой болгон келет да. Анан карап туруп мен дагы ошо элге салымымды, өзүмдүн болгон билимимди, болгон аракетимди салайын деп ойлонуп, анан өзүм чечип ошол жака баргам. Себеби деген ал жака эмне түрткү болмок? Ал деген өзүңдүн биринчи өзүң даяр болушуң керек, ички дүйнөң. Андан кийин барганды чечишиң керек. Эгерде чындыгында ошол мамлекеттик түзүлүшкө жана ошолордун коомдо иштешине салым кошом десең, эмне үчүн болбойт? Ошондуктан мен шаардык кеңешке, депутатка барууну чечтим. Сизге ошол айымдардын арасынан ушундай лидер катары суурулуп чыгып келе жатканыңыз сизге канчалык бир оорчулук алып келип атабы? Кандай деп ойлойсуз? Мен муну мындай деп ойлойт элем да. Мисалы бизнести деле алып келдим да. Бизнести деле ошол жанагы жүктөрдү ташып жеткирүү бул деле абдан оор иш, жумуш да. Абдан жоопкерчиликтүү. Анда дагы аял башы менен деген да сөздөр болгон. Анан мен ойлойт элем, бирок бизнесте болобу, саясатта болобу, аял эркек болуп бөлүнбөш керек. Бул жерде сабаттуу, сабатсыз деп гана бөлүнөт да. Андан сырткары сапаттуу, анан сапатсыз болуп эки эле бөлүнөт. Анткени бул бардык сапаттуу, мисалы Кудайым жараткан, бул экөө аял менен эркектин ой жүгүртүүлөрү, башка жактар бардыгы окшош эле. Чындыгында ийгиликке жеткен адамдар бир шыкты, бир мотивацияны китептен алышат, же дагы бир жерлерден алышат, спорттон алышат дегендейчи. Анан сиз үй бүлөнү да тарбиялап, балдарды тарбиялап, ишкерликке да жетишип, коомдук иштерге да жетишип жүрөсүз да. Анан ушунчалык энергияны, шыкты, мотивацияны каяктан аласыз сиз? Мен өзүмдүн кылган эмгегимдин натыйжасын көрүп туруп ошол жактан алам. Биз билебиз, кайрымдуулукту көп жылдан бери кылып келесиз. Мына могул пандемия шартында дагы сиз кайрымдуулук кылдыңыз, карантин учурунда. Анан ошону бир эл көрсүн үчүн кылгандар да бар да. Сиздики мындай башка соц тармактарга чыкпайт дегендей. Анан ошол эл көрсүн үчүн кылгандар ыктыярчы болуп, анан эртеңки күнү талапкерге да айланып кетишти да. Ушуга көз карашыңыз кандай? Бул деген пандемия бардык бүтүндөй дүйнө жүзүндө адамдардын баарын башын кошту да. Анын ичинен биздин Кыргызстан. Эч ким бул жакта жөн отуруп
отурганга болбоду. Кимдин кандай мүмкүнчүлүгү болсо ошого жараша жүгүрдү да. Мен дагы өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмө жараша ош шаарында, андан сырткары өзүмдүн туулган жериме кайрымдуулуктарды бердим. Анан эгерде жанагындай кылып ар ким аларга рахмат айтыш керек. Эми көп баягы ыктыярчылар чыгып атышты. Алардын кылган, өзүнүн кылган жумуштары да бар. Бул деген бизди азыркы ошол шарт бизди ошол нерсеге түрттү. Ошону биз өзүбүздүн баягы адамдык парзыбыз деп эле кабыл алыш керек. Жаңы бизнес баштайм деп аткан жаштарга сиз эмне кеңеш берет элеңиз? Мисалы, алар эмнеден баштаса биринчи? Алардын эгерде бизнес баштайбыз десе, мен ар ким өзүнүн тармагын тандап алыш керек да. Бул адамга ар кандай касиет берилет, адамга ар кандай сапат берилет да. Мисалы, бирөө жагы бирөөсү мисалы бухгалтерия жактан жакшы болсо, бирөөсү мүмкүн чеберчилик кылат. Бирөөсү башка ар кимге уюштуруу жагы, ар ким ар кандай кесип ардактуу дегенде ар ким өзүнө жакын тармакты тандап алыш керек да. Анан кийин баягы жасап көрүш керек. Жасап бир эле бизнестен ушудан баштап кетсең жакшы болот деп айтыш бул мүмкүн эмес да. Бул бизнести адам тандаган да мүмкүн эмес. Менимче жана жумуш тандайт адамды өзүн. Анан ошол жумуш деген эгерде чындыгында өзүңдүн мээнетиңди ошол жака салсаң, ошол жумуш, ошол эмгек сени бир кесипкөй кылып чыгарат да. Ошондуктан мен жаштарга айтат элем, баягы бардык бизнестин түйшүктөрү абдан чоң. Анан бир жакшы бизнес көрүнүп эле, ушундай кылсак болот экен деп көпчүлүгү кредит алып күйүп кеткен жаштарыбыз дагы бар. Аны төлөй албай кыйналгандар бар. Ошондуктан сөзсүз биринчи баштардан алдын стаж алыш керек. Чоң ишканаларга барып иштеш керек, иштеп көрүш керек. Анан дароо эле бизнести баштап кеткен оңой эмес да. Биз айтып атпаймынбы, ошол жана жыйынтык результатын гана көрүп турабыз да. Анын процесс ошого кантип чыкты эч ким көрбөйт да. Ал нерсеничи. Ошондуктан мен айтат элем, биринчиден ошо өзүнүн шыгына жараша өзүнүн тармагын тандап алыш керек. Анан Адам өзүнүн тагдырын өзү өзгөртө алабы? Кандай деп ойлойсуз? Адам негизи мен бул жашоону бир экиге бөлөм да. Адамдын ичиндеги жашоо, анан кийин адамдын сыртындагы жашоо болупчу. Баягы айланасындагы, сыртындагы эмес, чөйрөсүндөгү жашоо деп. Ошондуктан көбүнчө биз чөйрөгө көбүрөөк көңүл бурабыз дагы, өзүбүздүн ички дүйнөбүздү башкарып, ички дүйнөбүздү билбей, анан кийин ошол калып кетет да ичиндечи. Анан чөйрөдөгү баягы чөйрө атаандаштык болобу же башка эл эмне дейт деп айтылабы, же баягы бир мындай экономика жагына келебизби, ошол жактан бардыгы ошол сырттагы чөйрө менен жүргөн адам, ошого көбүрөөк көңүл бурган адам, анан ошол чөйрө ошого көбүрөөк таасирин берип коет да. Ошондуктан адам биринчи ички дүйнөсүн, ички жашоосун башкара билгенди жакшы билиш керек. Эгерде өзүң ички жашооңду башкара билсең, ошону уксаң, анан адам деген сабырдуулук менен бир нерсени чечимди кабыл алып атканда дагы өтө терең ойлонгонго бир өзүнчө мүмкүнчүлүк алат да. Ошондуктан мен ойлойм, адам өзүнүн жашоосун өзү албетте оңдой алат. Өзгөртө алат. Өзгөртмөк түгүл, оңдоп, мына өзүн көп жетишкендиктерге дагы жеткизгенге мүмкүнчүлүгү болот. Деги эле ар бир адамдын өзүнүн максаты болот да. Сиз да кандайдыр бир деңгээлде ийгиликке жеткен адамсыз. Анан алдыга койгон максаттарыңыз, кыялдарыңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Максат демекчи, албетте максат коесуң, бирок анын үстүнөн иштеш үчүн талыкпаган көп эмгек керек. Анан кийин баягы ички каалооң керек да. Күнүгө ошону максатты койгондон кийин ойлонуп ошонун үстүндө иштеш керек. Анан мен деген баягы айтат немеден
ойлодум да, эми баардыгы эле билишет, баардыгына белгилүү болгондой, өмүр бою сени өмүрүңдүн акырына чейин коштоп жүрө турган бул сенин ден соолугуң болот да. Ошондуктан мен ошол ден соолукту чыңдоо жана ошо күнүмдүк баягы көнүп калган жаман адаттан арылуу максатында бир фитнес клуб, туура тамактануу жагын ачайын деп ошону көп ойлондум. Экөөнү бириктирип, эртең менен келип ушу биздин айымда, көбүнчө айымдарда мындай кыймылсыз болгон үчүн толук маселеси оор болот да. Ошондо экөөнү бириктирип, ушуну ачканга жеттим да, жетиштим. Анан биздин өзүбүздүн дагы ошо көп клиенттерибиз, айымдарыбыз келип ушул жерден ден соолугун чыңдап кетип жатышат. Ошондуктан мен ойлойм, ушул бирден бир ойлоп жүргөн максатыма жетип, эми баягы муну адат катары кабыл алдым да. Бул деген өзүңүз билесиз, баягы спорт деген бул кыймыл деген бул өмүр депчи. Адам деген ой күлүк да, көп кыялданам мен деле. Негизи ошо жакшы, туура, сергек жашоону, андан сырткары баягы көп мамлекетке чыгып, өнүккөн мамлекеттерге чыгып келүүнү жана ошол жактан тажрыйба алып, өзүбүз менен ушул жакта жашоого, бала бакыра менен туура жашаганга үйрөнүү, андан сырткары дагы өзүбүздүн ушу мамлекетибизге керектүү баягы тажрыйба менен бөлүшүү деген бир максатым бар да. Чындыгында ар бир сизде болгон ийгиликке жеткен адамдардын амбициясы болот. Сизде да ошондой амбиция барбы, мындай чоң саясатка барам деген, аралашам деген? Негизи ошол саясат деген эми өзүңүз билесиз да, бул деген эми баардык тармактарда саясат болуш керек. Бул деген бала бакчадан баштап жана башка абдан чоң мындай тармактарга чейин бүт баардыгы ошо саясатта. Ал деген өздөрүнүн жазылган туура мыйзамдары менен иш алып барыш керек. Алып барып жатышат. Андан сырткары дагы эми баардыгыбыз аракет кылып атпайбызбы ошо жашообузду алдыңкы өлкөлөргө жеткирелик депчи. Анан мен айтарым дегеним, бул биздин баардыгыбыз ушул башка мамлекеттерде эле мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн деп жазылган баш мыйзам, баш конституциянын астында баардыгыбыз бирдей бирип жүрүшүбүз керек да. Анан кийин биз ошондо ынтымактагы болот, мындай бөлүнүп жарылуу, тигил жактан бул жактан келди деген нерсе бир токтойт да деп ойлойт элем да. Анткени баардык мыйзамдын астында баардыгыбыз бирдейбиз дегендей да. Баардык тармакка, бул өзүнүн экономикага дагы, башка кадр саясаты болобу, же бир шайлоо саясаты болобу, ошол жактын баарына бирдей таасирин бермек да. Ошондуктан биз ушу бир баш мыйзамдын астында биригип, биримдүү болгонго үйрөнүшүбүз керек. Бул менин өтө баягы тилегим, ниетим ошол. Ошондуктан албетте ушундай жакшы тилектерди ойго ашырыш үчүн барып иштеп бергим келет, элим үчүн, жерим үчүн, мен дагы. Ошол тилектериңизге Кудай таалам жеткирсин, алдыдагы иштериңиздерге ийгилик каалайлар.